Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала өмүрлөрүбүзгө, ден соолуктарыбызга, иман амалдарыбызга, ырыскы бала чакаларыбызга береке пайыз берсин. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды буйруп, жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан баарыбызды сактасын. Жараткан Аллахым баарыбызга пайдалуу билим берсин, кабыл болгон амал, кең ырыскы бардык оорулардан Аллахым шифа берсин. Пайдасыз билимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напседен, кабыл болбогон дуадан Аллахым сактасын. Күтпөй турган жерден жакшылыктарды Аллахым буйруп, күтпөй турган жердеги жамандыктардан Аллахым баарыбыз сактасын. Урматтуу туугандар, акыркы учурда сиздерге бир мындай жарыя шариятыбыз дайыма этияттуулукта алат, өзүңүздөр билесиздер. Мынакей кайрадан кичине оору анча-мынча күчөйүп атат окшойт, бирок Алланын каалоосу менен болот баардыгы. Бирок кээ бир этияттай турган нерсени биз этияттап койсок, шариятыбызга бул каршы эмес, таваккулга бул каршы эмес. Ошондуктан мына азыркы коронавируска байланыштуу кичине аралыктарды азмас, кичине кенен отура берсек деле болот. Анан кийин учурашуу маселесинде чындап эле ассаламу алейкум деп же болбосо мейли. Бирок эч немеден шектенбейбиз го, коркпойбуз деле. Бирок этияттуулук маселесинде анча-мынчаңыздар менен ассаламу алейкум болуп калсак, капа болбошубуз керек дейм да. Мына учурга, шартка байланыштуу. Алла Таала бул аламда инсанды бир касиеттүү, шарапаттуу, эң бир сулуу махлук кылып жаратып, ушу инсан үчүн бейишти жараткан, инсан үчүн дозокту жараткан. Алла Кур'анда айтат, силер ыйман келтирип шүгүр кылсаңар, Алла силерди азаптабайт. Алла Таала инсанды жаратпаптыр азапташ үчүн. Алла жараттыр инсанды жыргатыш үчүн. Ошон үчүн Алла Таалага эмне азаптап не кылат Алла Тааланы? Алла кызыктар эмес инсанды азаптаганга. Ошон үчүн бирок инсан менен эми чыныгы бейишке татыктуу, чыныгы дозокко татыктуу өзүн тандап алсын деп, мынакей инсанды сыноо дүйнөсүнө жаратып, пайгамбарларды жиберип, пайгамбарлардан алхамдулилля Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам акыркы пайгамбар, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейин пайгамбарлар келген, бирок алар өзүнүн чөйрөсүндө, өзүнүн аймагында, өзүнүн элинде, коомуна гана таасири, жоопкерчилиги болуп туруп, ал эми пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бүткүл алам, бардык коом кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга пайгамбар болуп жиберилген да. Кур'ани Каримде Алла субханаху ва таала "Ва куллан нақуссу алейк мин анба'i русул ма нусаббиту бихи фуадак". Мунун мааниси Алла Таала айтат, пайгамбарлардын окуяларын биз сага айтып берип мындай кысса кылып айтып берип аткан, айтып баяндап атканыбыздын максаты сенин жүрөгүңдү бекемдеш үчүн дейт. Пайгамбарчылык кызматты көтөрүүгө даяр болууга, жүрөгүңү кубатташ үчүн, бекемдеш үчүн биз пайгамбарлардын окуяларын Кур'ани Каримде сага кыссаларын баяндап берип атабыз дейт. Ошон үчүн бул дагы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам аркылуу бизге, үммөткө Алла Таала мына Кур'ани Каримде окуяларды, кыссаларды айтып берет. Бул жомок эмес. Бул акыйкат болгон, бул чындык, бул жалган эмес. Бул ишенимдүү, шек күмөн эмес туугандар. Ошон үчүн Алла субханаху ва тааланын бул китеби бүгүн Кудай кааласа Муса пайгамбардын окуясы, кыссалары Кур'ани Каримде Мухаммад алейхиссаламдан кийин эле эң көп айтылган. Кур'анда 30 пара болсо, 28 парасында ар жерде үзүндү болуп Муса алейхиссаламдын окуялары айтылат. Бани Исраилге пайгамбарыбыз айткан, мен үммөтүмө сөзсүз ушундай бир заман келет, сөзсүз ушундай бир убакыт, ушундай бир абал келет Бани Исраилге келгенден. Хазвун на'л бин на'л дейт. Бут кийим 41 размер, 41 размер, эко дал келгендей. 45 размер, 45 размер, эко дал келгендей. Бани Исраилге келген абалдар менин үммөтүмө ушундай келет, дал келгендей. Жада калса Бани Исраилде бир адам, бир айвандык кылып
зына жаман ишин апасына жолуккан ушунда барган болсо, мен үммөтүмдөн да ошондой болот деп койгон туугандар. Бани Исраил 72-ге бөлүнсө, үммөтүм 73-кө бөлүнөт. Баары дозокто бирөөнөн башка деген. Ал бирөө кайсы деп сахабалар сураганда, пайгамбарыбыз айткан: "Ма ана алейхи ва асхаби", мен жана менин сахабаларым тутунган жол деген. Демек пайгамбарыбыз жана сахабалардын ишеними, акыйдасы ошол гана туугандар түп-түз бейишке алып бара турган ишеним. Пайгамбарыбыздын жана сахабалардын тутунган жолу, ибадаты, адеп ахлагы, динде жашаганы, дин таркатканы, кызматы, мына ошол гана бизди сизди түп-түз бейишке алып бара турган экен туугандар. Муса алейхиссалам тууралуу ушунчалык көп айтылгандан, Кудай кааласа мен да ойлойм, кенен бир өтө бул сабак болот Муса пайгамбарга. Биринчиден Алла баарыбызга ден соолук берсин, баарыбызга тоофик берсин, баардык сабакка катышканга. Аддан алал хайр ка фаилихи дейт. Жакшылыкка далат кылуучу ошо ишти кылгандай эле дейт. Өзүбүз эле келбестен бул жакшылыкты бөлүшөйлү. Мусулман адам дайыма жакшылыктарга тойбойт, дайыма жакшылыктарды бөлүшүп жүрөт. Ошон үчүн кийинки сабактарда бисмилла дегенде бирден ала келели. Кандай дедиңер? Машалла, өзүбүздө сооп алабыз, өзүбүздүкүн. Мен бирөөнү алып келсем, бирөөнүн кош, онун да сообун алам, экөөнү алып келсем, экөөнүн сообун алам дегендей. Мусулман жакшылыктарда ушундай жарышып, жакшылыктарда бөлүшкөн адамды мусулман дейт туугандар. Муса алейхиссалам улуу пайгамбарлардан. Алла Таала китеп түшүргөн. Мухаммад алейхиссаламга Куран түшүргөндөй эле Муса пайгамбарга да китеп түшүргөн. Таурат деген китеп түшүргөн. Демек, Алла субханаху ва тааланын өзгөчө Муса калимулла, Аллах менен сүйлөшкөн Муса пайгамбар. Жөнөкөй эмес. Муса пайгамбардын каршысына Фираун деген залым келген. Ал залым дагы жөнөкөй эмес, ушундай кутурган, ушундай тоң моюн, ушундай текебер. Охо, акыры барып, ана роббукумул а'ла, мен силердин улуу кудайыңармын деп жар салган дүйнөгө. Болбосо, бенде кантип кудаймын дейт. Бани Исраилди кул кылып алган, өзүнө сажда кылдыртып алган. Ушунчалык зордулук, зомбулук пайгамбарлардын урпагы да Бани Исраилчи. Ушунчалык кыйнап, Муса пайгамбардын негизги милдети, максаты, пайгамбар болуп келишиктин максаты Бани Исраил. Алар бузулган мусулмандар эле. Өзүнүн динин карманбай койгон мусулмандар эле. Алла Таалага иман келтирген, бирок ошолордун баарын оңдош үчүн экинчи жактан Фираун жана Фираундун коому Кыпти деп коет, египтяндар. Ошолорду иманга чакырыш эле мынакей. Бир эле учурда мусулмандарды оңдоп, мусулмандарды амалга чакыруу болсо, капырларды болсо иманга чакыруу. Фираундун кошо. Негизги Алла Тааланын тарабынан жиберилген Муса пайгамбар жана түшүрүлгөн Таурат китептин максаты ушул болчу да. Муса алейхиссаламдын төрөлгөнү эле бир таң калыштуу болгон. Бул Якуб пайгамбардын 5-чи небереси болот. Мындайча айтканда, Муса пайгамбардын 5-чи атасы Якуб пайгамбар экен. Муса пайгамбар Имрандын баласы, ал Кахиздин баласы, ал Азирдин баласы, ал Лавинин баласы, ал Якубтун баласы. Муса пайгамбардын 5-чи атасы Якуб пайгамбар болуп атат, анын атасы Исхак, анын атасы Ибрахим пайгамбар болуп атат. Мына. Бул Фираунга каршы келген Алла Таала жөнөкөй кылган жок, ошол убакта сыйкырчылык өтө көбөйгөн учур эле. Көзү ачык, мына палчы дегендердин толуп кеткен эле. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала ошолордун бардыгына өзүнүн акыйкат мужизаларын көрсөтүш үчүн Муса алейхиссаламга аса таякты, колунан чыккан нурларды, Фираунга алып келген далайл, мужизаларды түрүн алып келген. Кудай кааласа сабактарда ар бирине өтөбүз. Курандан бардыгында Алла субханаху ва таала айтып берип, тарбия үчүн, тазалоо үчүн, оңолуу үчүн, бактылуулук үчүн, ким бактылуу, ким бактысызды көрөсүз мынакей. Алла субханаху ва таала карап турсаңыз, өкмөтүндө Фираунду, өкмөтүнө таянган Фираунду өкмөтүндө бактысыз кылды. Бадышачылыгына таянган Намрутту бадышачылыгында бактысыз кылды. Кооми Саба бак ушунчалык алардан мөмөгүчтүү эле, аларды ал жеринде бактысыз кылды. Карай турган болсок, Ад коомун, Салих коомун, бирөөнү күчүндө, бирөөнүн көпчүлүгүндө кандай ким Алладан башкага таянып, учурда келген пайгамбардын аркасынан ээрчибей,
текеберленип жүзү жүргөндөрдү эмнеге сыймыктанса ошол нерсесинде кор кылды. Ошол нерсесинде бактысыз кылып бүткүл ааламга үлгү кылып көрсөтүп койду дагы, эй Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү, силер ушинтип кетип калбагыла. Алладан башкага таянбагыла. Пайгамбарды жиберип атам, мына Мухаммад алейхиссалам ошонун учурунда депчи. Бани Исраил эң абзел коом болчу өзүнүн учурунда. Өзүнүн учурунда. Аларга зордук, зомбулук кылып, Фираун балдарын чекеден өлтүрүп, балдарын кандай деп, эмне үчүн балдарды өлтүрөт эле? Уулдарды өлтүрөт эле. Ибрахим алейхиссаламдын тарабынан келген ушундай сөз бар эле. Ибрахимдин урпактарынан Алла Таала пайгамбарларды чыгарат, бадышаларды чыгарат депчи. Фираунга дагы ушундай күн келген эле. Фираун дагы ушундай зордук, зомбулук кылып турганда, эртеби кечпи Ибрахим пайгамбардын урпактарынан ушундай бир бала келет экен, ал Бани Исраилди куткарат экен. Бани Исраилди кулчулдуктан чыгарат экен. Жана Фираундун өкмөтүн талкалай турган бала келет деген, бул коркуп Муса пайгамбарга сыноо дүйнөгө төрө электен мурда башталган. Муса пайгамбардын сыноосу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, өткөндө сиздерге сабак айттык эле. Ашаддун нас бала'ан al-anbiya. Сыноого эң катуу кабылгандар булар пайгамбарлар болот. Андан кийин аларга жакындар болот депчи. Мына ошондо бардык пайгамбарларды мынакей карасаңыз, Ибрахим пайгамбар, Юсуп пайгамбардын окуяларын өттүк. Кандай сыноолорду? Эми Кудай кааласа мына Муса алейхиссалам, Муса пайгамбардын окуясын Кудай кааласа сиздерге айтып беребиз. Алла субханаху ва таала бу пайгамбарды дагы өтө сынап, Кур'анда мынандай дейт. Ва фатаннака футуна. Биз сени сыноого салабыз, сыноого салдык. Бир канча сыноого дейт. Ошого айтып атканым төрө электе эле. Ага чейин бул жерде эки риваят бар. Биринчи айтканы ушул балдарды бул өлтүргөнүнө эмне себеп болду? Уул балдарды өлтүрөт эле. Фираун өзүнүн кызматкер аскерлерин жөнөтөт эле. Уул бала төрөлсө эле өлтүрө бер. Уул бала төрөлсө эле муздай беришет эле. Бычактарын көтөрүп келет эле. Ошол жерден барып муздайт эле. Кыз балдарды болсо таштап коет эле, мейли булар кызматчы болуп жүрө берсин депчи. Кур'анда Алла субханаху ва таала мындай дейт. Касас сүрөсүндө Ауду биллахи минаш шайтанир раджим. Натлу алейка мин набаи Муса ва фирауна бил хак лиқауми юъминун. Биз эй Мухаммад саңа окуп угузабыз Мусанын жана Фираундун кабарларынан акыйкаттык менен ыйман келтире турган коомдун пайдасы үчүн дейт. Мына биз туугандар пайгамбарыбыз Алла Таала угузуп берип атат. Пайгамбарыбыз канча кылым Муса пайгамбардан Иса пайгамбардын ортосуна 1000 пайгамбар өткөн тууган. Иса пайгамбар экөөнүн ортосунда эле. Иса пайгамбарды көтөрүп кеткенден кийин пайгамбарыбыз дүйнөгө келгичекти 570 жыл өтүп кеткен. Канча узак пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламда эч кандай калем китеби жок эле. Кандай кабарларды Алла Таала вахий аркылуу берип атат. Айтып берип атат, о сенин канча кылым мурда Муса деген болгон, Фираун деген болгон, ошолордун окуяларын айтып берип атабыз. Сенин жүрөгүңдү бекем кылып, пайгамбарчылык милдетти жакшы аткарыш үчүн душмандардан коркпой, Алла Тааланын жардамына бекем болуп, ушул аркылуу үммөтүңө таалим тарбия кылып, кыямат күнгө чейин келе турган үммөтүңө бир жакшы бейишке бара турган жолду көрсөтүп коюш үчүн. Мынакей Алла субханаху ва таала ушул жерде айтып атат, Муса пайгамбардын жана Фираундун окуяларын биз саңа окуп, мына жерде тилават кылып беребиз. Натлу алейк деген тилават деген окуп угузабыз деген сөз. Бил хак акыйкаттуулук менен, жөнөкөй бир жомок эмес, шек күмөн эмес. Бардыгы чындык менен, бардыгы чындык менен. Эмне үчүн? Лиқауми юъминун. Ыйман келтире турган коомдун пайдасы үчүн, аларга демек биз мусулмандарга бизге пайда бар экен бул жерде. Дүйнөбүзгө дагы пайдасы тиет экен, ахиретибизге, жашообузга дагы пайдасы тиет экен. Алла Таала вадкур фил китаби Муса иннаху кана мухласа ва кана расулан набия. Пайгамбарыбызга айтып атат. Мына Кур'ани Каримде Мусаны эстегин, Муса пайгамбар кандай эле. Ал кана мухласан, Алла Таала тандаган, тандалган пайгамбар эле. Калыс Алла Таалага берилген. Ва кана расулан набия, пайгамбар дагы болчу, эмчи дагы болчу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам дагы, расул дагы, наби дагы. Макулбу? Эми Муса пайгамбардын бир тууган агасы бар эле, Харун деген.
1 жыл мурда төрөлгөн. Ал деле пайгамбар эле, бирок ал наби, расул эмес эле да. Түшүндүңүзбү? Расул буга өзүнчө шарият түшкөн, өзүнчө китеп түшкөн. А наби жок, андай эмес эле. Харун пайгамбар деп. Демек Аллах субханаху ва таала айтат: "Инна фирауна ала фил ард ва жаала ахлаха ши'a yastad'ifu ta'ifatan minhu yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin." Шек күмөнсүз Фираун бой көтөрдү. Текеберленди бул. Жер жүзүндө жана ошолордун элин, ошо Мисирдеги Бани Исраил өзгөчө ошолордун элин ар кандай топторду мындай бөлүп койду, топторгочу. Шия деп туруп мындай топ-топко бөлүп койгонду айтат. Өзүнө башкача башка Бани Исраилдарды аларга кордук көрсөтүп, ястад'ифу таифатан минхум, аларды басмырлап эзетеле бир тобун дейт. Кимдер? Бани Исраилди. Басмырлап эзетеле, алсыздантыртып эзетеле. Юдаббиху абнаахум, алардын балдарын муздайт эле дейт. Балдарын муздайт эле, уул балдарды муздайт эле. Ал Фираун Давил аутат дейт, ал мык менен азап берген. Чоңдору боло турган болсо, даргага асып туруп, колунан путунан мык кагып туруп илип коет эле. Жаш балдарда болсо, караңыз кандай кылат эле. Ва ястахи нисаахум, ал эми аялдарын болсо, кыз балдарды тирүүлөр калтырчу. Иннаху кана минал муфсидин. Бул бузуку кылуучулардан эле да Фираунчу. Бул бузуку эле, бузуку кылуучу эле. Аллах субханаху ва таала айтат: "Ва нуриду ан намунна алалладина студ'ифу фил ард ва наж'алахум аимматан ва наж'алахумул варисин." Биз каалайбыз дейт. Ошол басмырланган, кыйналган коомго жакшылык кылууну, мындайча айтканда Бани Исраилге жакшылык кылууну биз каалайбыз. Жана жер жүзүндө жана аларды жетекчи коом, элди башкарган, алдыга ушундарын имам кылгандарды каалайбыз. Ошолорду ушундан. Жана аларды мураскор кылганды. Жана алар үчүн жер бетинде күч кубат бергенди. Жана Фираунга, Хаманга, алардын аскерлерине эмне нерседен коркуп аткан болсо, алар Муса пайгамбар келип калат, ал талкалайт, Фираундун өкмөтүн талкалайт, булардын баарын коргулат дегендин ошолорду көрсөтүш үчүн дейт. Хаман деген бул Фираундун вазири болчу. Премьер-министр эле да. Булардын аскерлери менен бардыгына карап туруп. Кыскартып айтканда, дүниөнүн жашоосунда келип, текеберленип, акыры напсиге кул болуп, кудайлыкка чейин барды. Алла Тааланын таатынан жүз үйүрдү. Ошондуктан мына Алла субханаху ва таала бул Фираунга Алла Таала Муса алейхиссаламды жиберип атат. Бая сиздерге айткандай, бир жолу Фираундун аскерлери, жакындары, кызматчылары ушу сөз сүйлөп калышты дагы. Бул мурунтан бери келаткан сөз бар. Эртеби кечпи Ибрахимдин урпагынан баары бир бала чыгат. Деп булар күткөнү Юсуп пайгамбар болуп калат экен дедиле. Аны эмес. Андан кийин келип атат мына. Анан ошону Муса пайгамбарга окшойт деп ошол жерде анан уже бул башталды да, не кылышыбыз керек? Давай, коркпоңуз деди. Уул төрөлгөн эле муздай беребиз. Сиздин өкмөтүңүз дайыма түбөлүктүү болот деди. Мынан караңыз. Ибн Масуд радыйаллаху анхудан, Ибн Аббас радыйаллаху анхудан, Анас радыйаллаху анхудан риваяттар бар сахабалардан. Фираун бир жолу түш көргөн экен. Түш көрсө Байтул Мақдастан, Шам мамлекетинен, бул жактан Мисирге от келиптир дагы. Мисирдин үйлөрүн от күйгүзүп аткан экен да. От күйгүзүп, бардыгын талкалап, ошол жердеги Фираундун коомун бардыгын күйгүзүп, бирок Бани Исраилге зыян тийбептир да. Анан бул ойгонуп кетип эле коркуп, бардык көз ачыктарын, сыйкырчыларын топтоду. Алардан сурады: "Бул эмне эле болду ушундай түш?" дегенде, түш жорган көз алчыктары, палчылары бардыгынан айтып берди. Ушундай бир бала төрөлөт экен деди да. Анын ошол теги Байтул Мукаддас, мындайча айтканда, барып ошо Шам мамлекет, бул жагы пайгамбарларга барат экен. Ошол сиздин мынау эмеңиздин, өкмөтүңүздү талкаланга себеп болот экен дегенден баштап адам өлтүрө баштады дейт. Бир топ жылга чейин адамдарды, ушу жаш балдарды, уул балдарды өлтүрүп келди дейт. Кийин анан караса,
Кыздар эле болуп атат, кыздар эле болуп атат, уул балдар чекеден өлтүрүп атат. Кеңеш болду, булар азыр эми аксакалдары өлөт. Кийин биздин кызматыбызды ким кылат? Уулдарын эле өлтүрө бере турган болсок, мууздап. Кандай болот аны? Деп кайра кеңеш болуп ушундай мыйзам чыгарышты. 1 жыл уулдар төрөлсө, аларды өлтүрөбүз, кийинки жыл уулдарын өлтүрбөйбүз депчи. Ошондо деле булар азаят дагы, кийинкилер төрөлүп калса деле бизге кыйынчылык эмес, бизге мындай каршы чыга албайт, бизди баса албайт депчи. Тилекке каршы өлтүрбөй турган жылы Харун пайгамбарды, Муса пайгамбардын апасы төрөйт. Ада проблема жок. Кийинки жылы өлтүрө турган жыл келип калды. Өлтүрө турган жыл келгенде Муса алейхиссалам боюнда болуп калды да. Муса алейхиссалам боюнда болуп калды. Атилер тегеден кырып атат ora. Чекеден кырып атат. Өзү бул жерде дагы бир хадисти айтып кетейин. Фатаннака футуна дегени Саид ибн Жубайр радияллаху анху. Бул Ибн Аббас радияллаху анхуманын шакирти болот. Өтө кыйын алым табииндерден шакирти болот. Саид ибн Жубайр деген радияллаху анху. 51 жашында эле дүйнөдөн өткөн. Бирок Ибн Аббастын мен деген шакирти болот. Күндөрдүн бири ушул Фатаннака футуна деген сөздүн ушул аяттын тафсирин сурап калды. Аяттын тафсирин сураганда Ибн Аббас айтты, бул өтө узун окуя деди. Сен эртеге саарлап кел багымдаттан кийин саарлап айтып берейин деп. Макул деп эртеси саарлап барды. Саид ибн Жубайр радиаллаху анху Ибн Аббас радиаллаху анхудан сурады. Анан ушул жерде футунадан мурат не дегенде, бул футунанын мааниси Алла Таала Муса пайгамбарды ар түрдүү сыноолорго салып сынаган деди. Дагы ошонун башталышын эми айтып берип атат. Мынакей ушул жерге чейин келгенде, эй Саид деди Ибн Аббас. Мына биринчи футун, биринчи сыноо ушул деди. Кандай? Муса пайгамбардын энесин ичинде төрөлө элек, бирок муздала турган бала болуп атат да. Се бардыгын муздап атышат, карап атат, тегерегинен бардыгынан биринчи сыноо дүйнөдөгү келелекте уже башталды мунун сыноосу дейт. Себеп дегенде Фираунун корккону Муса пайгамбар дүйнөгө келбесин. Келе турган болсо талкана турган болот. Ошон үчүн корккону да булчу. Башка нерседен коркпойт эле. Кийин Алла субханаху ва таала өкүм экен Муса пайгамбарды апасы төрөдү. Эстегенде апасынын аты Аярха, Аязхат деп, ушундай деп дагы айтылат экен. Апасынын аты. Бу апасынын дагы пайгамбарлардын урпактарынан тарап кетет экен. Бул дагы кандай болбосун, Муса пайгамбардын апасы Муса пайгамбарды уже төрөп атканда коркту. Эми бүгүн эртең адамдар келип, эркин аскерлер келип мууздап кетет да. Алла субханаху ва таала Кур'анда мындай дейт: "Ва аухайна иля умми Муса ан ардиихи." Biz Musa пайгамбардын энесине вахий кабарын түшүрдүк. Sen аны эмизгин деп. Эмизгин деди. Бала да. Fa idha khifti alay, эгерде сен качан корко турган болсоң, ал келип муздап кетет, текшерип калат депчи. Fa alqihi fil yam, анда аны сен дарыяга таштап койгон деди да. Бул жактан алып келе турган болсо, жаш баланы дарыяга агызып бергин деп атат. Nil darıyasına. Nil darya kanday деген çoğun darya. Вала тахофи, вала тахзани. Korkboğun dedi. Hiç sen gıcalat bolboğun dedi. İnna radduhu ileyk ve ca'iluhu minel mursalin. Biz elbette biz al balanı sana kaytarıp berүүчүбүз dedi. Sen taştay ber suğa. Nil daryasına ırgıt ber. Gıcalat korkbo dagı, gıcalat bolbo dagı biz sana kaytarıp berебиз деп Allah uada berip atat. Jana biz gelecekte bunu paygambar kılabız dedi. Biz gelecekte bunu paygambar kılabız dedi. Ушундай болуп калганда эми таштай турган болуп калды. Сандык алып келип, сандыктын ичине салып жөн ыргытып жүрбөйт да. Я Алла, эми бул Алла Тааланын буйругу, вахий берип атат. Бул жерде бир неме маселени түшүнүп алышыбыз керек. Бу аялдарга да вахий түшөбү деп. Вахий эркектерге эле түшчү эле го. Бирок Кур'анда Алла субханаху ва таала ва ухайна иля умми Муса деп biz вахий түшүрдүк Муса пайгамбардын апасына деп айтып атканы
Бул вахи илхам деп коет. Бул вахи набуа, пайгамбарчылык вахи эмес. Илхам. Жүрөгүнө ушундай сыр вахи ушундай сөздү салганда айтат турганда. Bunday olup turgan bolsa Allah subhanahu wa ta'ala ve auha rabbuka ilen nahl an ittakhidi minel jibali buyutan ve minel şeceri ve mimma ya'rishun. Allah Ta'ala arılarga dele vahiy düşürgün. Mına biz Allah senin Rabbin arılarga vahiy düşürüp atat. Emne dep alar toğlardan şu bunday üylörдү salıp alsın dep arılar var go. Bal arılar. Demek bu vahiy degen söz düşünöylü. Bul sözdüktөгү vahiy şariattın istilah termindeki vahiy emes. Sebep Allah Taala paygambarlardı erkeklerden gana kılgan, ayallardan paygambarlar bolgon emes, bolboyt dagı. Maryam enebizge da ушундай söz aytkan. Demek bularga Allah Taala жүрөгүнө söz saldı degen, ilham saldı degen manide da. Kanday bolbosun Musa aleyhisselamdın apasına Allah Taala ушундай vahiy habarın berip atat dagı, sen korko oturgan bolsоң azır gelip öldürüp ketet dep, anda sen bunu sen daryaga, sandığa sal dagı, daryaga agızı ver dedi. Daryaga agızı ver. Şeytan gelip basfasa kıldı, azgırdı oşonda da. Meyli em alar gelse, öldürüp ketse, aldığında öğretele, özün kepindeyteleң, balağındın ölügün göreteleň. Az kança eneleri var. Bala jok. Uşu meyli ölügün görsem deri, sögün görsem meyli dep ilagandar var, bilesizler de. Meyli gana var. Baldары жок болуп кеткен, тооба кылдым, агып кеткен, бир жакта өлүп кеткен, киши колду болуп калган, бир жака көмүлүп кеткен, таппай, канча деген мен муфтиятта иштеп жүргөнүмдө ушундай көрөт элек, ушу сөөгүн көрсөм деп ыйлайт экен. Эне ушундай экен да. Сөөгүн көрсөм гана дейт да. Мейли эми ушу өлгөндөн соң каерде сөөгүн көрүп койсом дейт эле да. Ушундай эми шайтан келип буга айтып атпайбы, эмне деп атат? Сен кой эми агызы бердиң, эми ал жакта болсо сен эми бул өлүгүн дагы көрбөйсүң эми бул. Бул алдыңда отурган болсо сен баары билесиң, ушу жылы балдарды өлтүрө турган жыл. Чекеден кырып атат, өлтүрүп атат. Деп шайтан васваса кылды. Бирок Алла субханаху ва тааланын эми уадасы бар да. Алла тааланын уадасы бар, Алла таала буйругу бар. Инна раддуху илейки. Биз сага сөз саны кайтарып беребиз деп атат Алла таала. Ошон үчүн анан кийин мейил деп Алла тааланын өкүмүнө баш ийип, энебиз буну сууга салды да. Суга салып берди. Суга салып берди. Текшерип келип калат да. Нил дарыясында. Барып, агып барып бир чоң таш бар экен. Ал таштын тегерегинде ошол Фираундун тиешелүү күндөр, рабынялар кийим жууп аткан экен. Ал ташка такалат ал. Ташка такалганда булар анан карап сандыкты көрүп алып чыгат. Ачайлы десе коркушат. Эмне деп кокус мал мүлк болуп калса, Асия энебизге алып барыш керек да аларга. Кыз аялдарчы. Асия энебиз Фираундун аялы. Асия энебиз. Эгерде кокустан мал мүлк болсо, кийин ишенбей алып койду деши мүмкүн деп, ачпастан туруп алып барат Асия энебизге. Асия энебиз ачса, ичинде бала. Аллах. Ушундай жылдыздуу, ушундай нурлуу, ушундай жагымдуу пайгамбарчылык нур бетинде чачырап турган Асия энебиз ошол жерде көрүп эле сүйүп калат. Ошол жерде көрүп эле жакшы көрүп калат. Мына кана Кудайым берди депчи. فالتقطه آل فرعون ليكون له إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتله عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. Кийин ал баланы Фираундун ошо элдери, ошол аялдар күндөрү алды дагы эмне үчүн? Өздөрүнө душмандыкка себеп болсун, жана кайгысына себеп болсун. Фираун, Хаман, анын вазири, анын аскерлери бардыгы күнөөкөр, катакер эле. Аял айтты, Фираундун аялы айтты. Бул менин көзүмдүн кареги, саңа дагы көзүңдүн кареги. Буну өлтүрүп өгүлө деди. Мүмкүн бул бизге пайда берер, же болбосо буну бала кылып аларбыз. Бирок алар буну сезбейт эле, билбейт эле акыйкатын экенин. Бул кыскасы мындай болгондо туган. Ачты, көрдү. Ошол эле убакта аскерлерге, кызматкерлерге кабар жетти. Уул бала Фираундун касырында бир уул бала келиптир деп өлтүрүш керек. Мыйзам боюнча өлтүрүш керек. Жүгүрүп келе калышат. Өлтүрөйүн дегенде эле айтат, Асия энебиз, эмне үчүн өлтүрөсүң? Тегеле болбу? Же өлтүрүш керек мынданы. Мен азыр Фираунга барайын.
Фираун менен сүйлөшөйүн, бизде балабыз жок, булардын баласы жок болгон да. Ушуну бала кылып алайлы, өзүбүз да бала кылып алабыз. Ушудан эми наристе го бул депчи, өзүбүз бала кылып алайлы. А эгерде ал Фираун макул дей турган болсо, болду. Эгерде макул болбосо, анда мен силердин ишиңерге кийгилишпейм, өлтүрө бергиле деген сөз. Дагы анан кийин мынакей ушул жерде болду. Ибн Аббас айтты, Жубайр деди, мына экинчи сыноо да ушуну айтат деди. Эми качып жүргөн Фираундун алдына алып барылып калды да мынакей. Бир жагынан Алла Таала кудуретін көрсөтүш үчүн, Фираун кыйкырасын, любойун муздайын деп, мына муздап көрчү, мен сени алдыңа эле алып келип коеюн деди го. Муздап көрчү гана, көрөйүн канчалык күчүң бар экен, канчалык кыйын экенсин көрөйүн депчи. Алдына алып келип койду, сен издебе, мен алдыңа алып келип коем депчи. Кандай болду? Фираунга алып барды. Фираунга алып барганда Субханалла, мындай дейт. Энебиз айтты, буну биз бала кылып алайлы. Бул жакшы деп бир сөзү мындай дегенде, Куррата айнын ли валак деген, бул мага дагы, саңа дагы көзүңдүн карайгы болот дегенде, Фираун айтты мындай деди. Амма лака фанаам, ва амма ли фала, ла хажата ли деди. Кара. Сенин көзүң карайгы болушу мүмкүн бул бала. Бирок меники болбойт го деп койду карайы. Ошо тилин карап не дей берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эгерде Фираун дагы ошол жерде Асия энебиз айткандай, ооба сенин да көзүң карайгы, менин да көзүм карайгы деп койгондо, Алла Таала Асия энебизге кийин барып иман хидаят бергендей, Фираунга да берип кала бере дейт да мына. Ал бала муаккалун бил мантык дейт. Бале сөз менен байланып калат экен туугандар. Ошон үчүн сүйлөгөндө этиятташ керек экен да. Фираундун сөзүнө ушул жерге мынакей бале башыңда байланат тилиң менен дейт го. Бале башыңа байланат тилиң менен. Ошон үчүн тилде өтө этиятташ керек экен. Эбиде периштелер бар, энелерге, аталарга сураныч, кыйналып кеткенде, кысталып кеткенде, балдары ренжитип жатат бергенде, аларды карга берет, каргабаш керек. Периштелер амин деп койсо, ата эненин дуасы өтүп кетсе чатак болуп калат туугандар. Ошо бала, ошол кыз жакшылык көрбөй калышы мүмкүн да. Андайга жеткирбеш керек, өзү балдар, кыздар андайга жеткирбеш керек. Бирок кээде ушундай дагы жашынан имандын тарбиясын бербегендиктен ушуга жетип калган учурлар бар да. Анын ата энеси балдарын ак кылып берип, сүтүнөн ак кылып берип, балалыгынан кечип бергенде ушул жакшылык алып барбайт, жакшы эмес. Андай бала, андай кыз эч качан бактылуу болушу мүмкүн эмес да тууган. Мынакей могул жерде Фираун дагы не деп өзүнүн тилине байланды, балени башына тили менен байлады. Болбойт деп койду, болбосоң болбойт болду мынакей. Энебиз айтып атат, мүмкүн бир пайда берип калар, же бул жерде мына бала кылып аларбыз депчи. Кандай болбосун, Муса энебиздин апасы эмне болду? Ва асбаха фуаду умми Муса фарига. Ин канат ла тубди бихи лаула аррабатна ала qalbiha litakuna minal mu'minin. Musa aleyhissalamдын апасы бардык дүнүйө пикиринен, бардык камынан бошоп калды. Жүрөгү бош. Бир гана ошо Муса эмне болду экен? Эне да. Муса эмне болду экен? Муса эмне болду экен? Мусанын энесинин жүрөгү тынсызданды. Ал Муса өз уулу экенин ачып коюуга аз калды дейт. Билдирбеш керек да. Эгерде кимдин эне, бунун энеси ким экенин билип кала турган болсо, анда чатаганда. Анда точно Муса өлөт да. Алейхиссалам. Эгерде биз анын жүрөгүн бекемдегенибизде дейт Алла Таала, бекемдегенибизде, убадаларыбызга ишенүүчүлөрдүн болуусу үчүн бекемдегенибизде, анда чатак болот эле дейт. Анан кандай болбосун, бу кызы бар эле. Ва қалат ли ухтихи, Муса пайгамбардын эжесине айтты. Куссихи деди. Ай сен мындай кылчы деди. Ал эми аялдарга тийбейт да, уулдарды өлтүрүп атпайбы. Эжесине айтты, анын артынан барчы деди. Каяка алып кетти баланы деди. Ошентип ал балаң узактан көрүп турду, жана алар сезишпеди дейт. Муса пайгамбардын апасы өзүн кармап узактан эле карап турду. Жанына барса болбойт да. Барса все равно эне жакшы көрүшү мүмкүн, башкача кылып өрүшү мүмкүн. Тигилер байкап калса, болду анда башы кетет. Ошон үчүн өзүнүн кызын Муса алейхиссаламдын эжесин жиберди, барып карап кел депчи. Фабасурат бихи ан жунуб деген сөзү ушул узактан карап турду энеси, узактан карап турду. Вахум ла яшурун, алар билбейт эле булар
кандай болуп аткан маселелерин. Wa harramna alayhi al-maradi'a min qablu faqalat hal adullukum ala ahli bayti yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Кийин ал жерге барганда жаш бала Асия энебиз Фираунду макулдатып алып чыкты. Болду, өлбөй калды. Эми буну эмизиш керек. Бала илап атат, курсагы ачка. Аны алып кел дейт, буну алып кел дейт. Кезек менен канча ошол жерде энелери болсо эмизе турган, чекеден эмизейин десе сүт албай коет. Эмчегенбей коет. Эч кимдикин. Алла субханала ва таала айтып атпайбы мындай дейт. Жана биз ага Мусага мурда эле сүт эмизүүчүлөрдү арам кылып койгонбуз дейт. Бирөөнүкүн эмбейт болуп. Мурда эле буну арам кылып койгонбуз, бирөөнүкүн эмбейт дейт. Мурда эле. Ошондуктан эжеси анан ошол жерде турат эле. Ал айтты. Эмне мен силерге ушундай үй бүлөнү айтайынбы? Алар бул баланы кепилдикке алышат силер үчүн. Жана алар ага жакшылык да каалашат деп. Буга чейин Асия энебиз карады, эч кимдикин эмбей койгондо ошол жердеги кызматчы аялдарга күндөргө айтты. Баланы алып бара дагы базарга алып баргыла эми. Кансарайга бардыгы аялды киргизе бербейт да. Базарга алып баргыла дагы эптеп ошол жактан бирөөгө эмизе турган бирөөнү тапкыла деди да. Акчасын дагы беребиз, кызматын дагы беребиз, эптеп базарга алып баргыла деди. Макул деп ал жакка алып чыкты. Ал жакта да эмбейт, бир тамак дагы жебейт. Булар анан кеңешти, эмне кылабыз деп, эптеп тамак бериш керек, мүмкүн болушунча деп, бир эч нерсе кыла алган жок. Ошондо анан кийин бар базарга алып чыккыла деп, ушу эмизе турган бирөө чыгып калабы деп, чыккан жок дагы анын эжеси көрүп калды. Алып чыкканын. Анан ошол жерде айтып атат мынандай деп, ай, мен силерге ушундай кепилдик берейми да, бирөө бар. Ошол мүмкүн эмизип калар. Мүмкүн ушуларга ушундай болуп калар десе, бул жерден баягы күндөрү бар эле го. Тегерен рабонияларчы, кызматчылар сезип калды. Бу каяктан бул сен билесиң буну? Эмизе турган аялды жакшы карайт деп айтып атасың. Сен ушун бир бекем сөзүңө караганда сен ушу туугандары болуп калып жүрбө дегендей кылыпчы. Энебиз ошол жерден коркуп кетти. Эжечи, Муса пайгамбардын эжеси коркуп кетти. Коркуп кетти дагы айтты мындай деди. Мен буну падышанын курсанчылыгы үчүн эле айтып атам, болбосо эмне кылсаңар ошо кылла деди. Ошо падышанын курсанчылыгы үчүн айттым. Ушулар силерге пайда болуп калабы деп атам деди мынакей өзүн кармапчы. Ушул жерге келгенде баягылар билип калганда Саид ибн Жубайрге Абдулла ибн Аббас айтты. Мына 3-чү фотоун деди. 3-чү сыноо ушул деди мына. Билип ушул жерде билип калганда дагы жаш баланы жыбыны өлтүрүшү мүмкүн эле дейт. Бул жактан Алла субхана ва таала Муса пайгамбарды чоңойтуш керек программада, планда дегендей. Эртеге иш алыш керек да. Бирок кандай нерселерден, коктулардан өткөрүп баратат да. Кандай деген кыйынчылыктардан, кичине эле бир кадамдан баш кете турган, кичине эле бир сөздөн баш кете турган болуп. Анан бул ушундай айтат, мен падышан курсанчылыгы үчүн эле айтып атам мен. Силерге пайда болуп калабы деп, атак мага кызыгында эле жок. Дегенде анан макул деп анан ага далалат кылып анан алып барып атпайбы? Алып барганда эле өзүнүн апасына келди да. Ушуга чейин апасы коркуп, Алла уада берген баягы илхамды унутуп калган экен да. Унутуп калган. Алла Таала кайтарып берем деп уада бербеди беле? Жок. Эми анан барганда Муса пайгамбар апасынын, өзүнүн апасынын мынакей эмчегин эмип, ушунча жыргап, курсагын тойгозуп, бардыгы ошол жердеги аялдар сүйүндү да. Болбосо бардыгы токмок жейт эле да. Ана мынандай болуп калып анан кийин Асия энебиз айтты. Ошол энени алып келгиле деди. Кансарайга алып келгиле деди. Кансарайга алып барды. Кансарайга алып барганда айтты: "Эми сиз ушул жерде каласыз. Баланы эмизесиз. Айлыгыңыз мындай болот, кызматыңыз мындай болот." Бардыгында айтты ушундай кылганда мындай деди. Фаабат алейха ва қалат инна ли ба'алан ва ауладан. Энебиз айтты, "Жок" деди. "Мен мындай бир жерге силерге бул жерде тура албайм" деди. "Менин күйөөм бар" деди. "Балдарым бар, будан башка дагы эмизе турган, карай турган" деди. "Мен бул жака тура албайм. Мен бул эгерде макул дей турган болсоңор, бул баланы бергиле, мен алып кетейин" деди. "Мен алып кетейин, бирок буну жакшы эмизем дагы, курсагын тойгозом дагы, жакшы карайм" деди. "Мен силерге уада берем" деди. Анткенде эми Айсе ушул жерге бул бекем турду да. Себеп Алланын баягы уадасын ушундай эстеди.
Ошон үчүн бекем турду. Алла таалам кайтарып берем деп аткан турбайбы? Все, бул жагы кайтарылып кетти. Ошон бекем болбосо, Асия энебизге анча-мынча ал жерге Кан сарайга баргандан кийин алып кетем дегенге эрк анча-мынча жете бербейт да. Кыскасы анан кийин макул болду дагы. Асия энебиз буну менен кошо берди. Акчасын дагы айтты. Кийим-сийим, белек-селек бардыгын кошо анан кийин жиберди. Ана Муса алейхиссалам өзүнүн үйүнө келди. Алла Таала уадасын айткан эле. Алла Таала уадасын айткан эле. Алла Таала уадасына эч качан каршы чыкпайт туугандар. Мына биз сага уада кылдык эле, Алланын уадасы акыйкат деп көрсөтүп койду. Кийин ورددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. Biz Musa aleyhisselamды өз енесіне қайтардық. Көзі қуансın, жана кайгырбасын деп, Алланын уадасы акыйкат экенин билсин деп. Бирок алардын көпчүлүгү билишпейт ошондо дагы дейт. Актарухум ла я'ламун, алар билбейт не болуп атканын, көрбөйсүзбү? Сезбейт дагы, билбейт дагы Алла Тааланын кандай тартиби кетип атканын. Ошентип үйүнө келди. Алла субханаху ва таала Тоха сүрөсүндө мынандай деп айтат. Ва алқайт алейка махаббатан минни. Ey Musa, мен саңа өзүмдүн тарабымдан мухаббатты себеп кылып саңа ушундай берип койдум. Сени ким көрсө эле сени жакшы көрүп калат дейт. Анткени пайгамбар ва литусна ала айни, жана мен көз алдымда өсүп жетилүүң үчүн ушундай кылдым дейт. Сен эстегин дейт. Эмнени эстегин? Из тамши ухтук фатакул хал адуллукум алайма якфулу. Сен качан эжең басып баратпады беле? Айтып аткан эле аларга ушка кепилдик эсерге далалат кайым ушундай бир эжеге депчи. Фаража'нака иля уммик. Ey Musa, biz seni apаңа кайтардык. Кайтакарра айнуха ва ла тахзан. Көзү кубансын деп, кыжалат болбосун деп кайтардык. Ва каталта нафсан фанаджайнака минал гам ва фатаннака футуна. Сен бир адамды өлтүрүп алдың. Кийин биз сени ошол кыжалат кайгыдан куткардык. Жана биз сени бир топ сыноолорго салдык деген аятта. Баягы жердеги Муса алейхиссалам кичине чоңоет. Кичине чоңойгондо Асия энебиз такыр өзүн чыдай албай анан кийин Муса пайгамбардын апасын чакыртат. Баланы алып келип бери дейт. Баланы алып келип бери. Кичине эми тайтаңдан басып калган учурларда. Анан не дейт бурган айтат? Себеп ал жерде Асия энебиздин сөзүн угат. Эй, Фираундун бул жерде кызматкерлери, бүгүн бизге менин балам келет дейт да. Ошон үчүн ар бириңер белек бересиңер дейт. Мен аны Фираундон да белек алып берем дейт. Бардыгынан болду деп эми келгенде бир шан шоукөт менен кичинекей бала келатат. Бардыгы белек берип атат. Мынандай кылып туруп. Кан сарайга келет. Кан сарайга келип анан эми Фираунга алып барам дейт. Жаш бала. Фираунга алып барат. Фираун да эркелетет. Жакшы болуп калган турбайбы? Фираун сакалы бар экен. Сакалынан кармап туруп күчтүүлүгүн караңыз. Тартканда Фираундун башы жерге жете түшөт да. Бул сразу айтат жедим. Чакыргыла адам баягы жаш балдарды муздагандарды чакыргыла дейт. Мына точно ушул дейт, мен эртең мамлекетим, өкмөтүмдү талкалай турган ушул бала дейт. Ошол убакта мусулман эмес, капырлар деле сакал койчу экен. Мени башка көтөйүн. Кыскасы кандай болбосун өлтүрө турган болуп калды. Асия энебиз айтат. Фираун да сен кызык экенсиң. Жаш бала ойноп атып тартып берди да дейт. Жок, ал тарткандай болгон жок дейт. Башкача тартты дейт. Чочулап калат ал. Анан айтат, ошондой эле боло турган болсо токто дейт. Бул азыр акылы жетпейт. Бул жаш бала, акылы жетпей, ойноп, эркелеп тартып берди дейт. Шоктонуп тартып берди дейт. Жетет акылы деп кыска спор болот. Ошон үчүн айтат, токто сен көп сүйлөбө дейт. Чакыр аны муздай турган балдарды дейт. Ибн Аббас радиаллаху анхума Саид ибн Жубайрге айтат, Саид дейт. Саидке айтып берип атат да бул. Мына 4-чү футун дейт мына. Мына азыр баягы ушу өлтүрө турганда сыноодон өтүп атат, кандайдан өтүп атат деди. Анан Асия энебиз айтат, мындай боло турган болсо, бир табакка алтынды
алтынды bir табаққа чоқты. Екеуіні бір чоң табаққа салып келсін дағы, балаға көрсетін, сен ишенбесең ушундай кыл деді. Алтын менен чоқты ажырата албайбы деп. Мақұл деп, анан ушул жерде Фирауын ынанып қалады да. Алып келсін дейді. Алып келгенде риваятта келет. Екеуін көрсеткенде жаш балада, алтынға қолы кетіп жатқанда, Жабраил периште қолын чоққа қаратып қояды. Чоқты қармап алады да. Чоқты қармап алғанда қолы күйіп кеткенде қалады. Тили да күйіп кеткен екен. Муса пайғамбардың тили чучук эле да. Заикат етіп сөйлейді. Ошол уақытта күйіп қалған эле. Тилин күйгізіп алған. Ошоны қармап алғанда Муса құшақ, кимеле Фирауын құшақтай қалды қайра. Қабеле бұл жағы қолын күйгізіп алды дегенде. Алла Тааланын бір хикматы қандай. Мынантип қолын ушундай кылып күйгізіп алған туғандар. Оозун күйгізіп алған. Қандай ол болсын? Муса алейхиссалам чоңойду Фираундун үйүндө. Жетилип 30 жашка чыкты. Бардығы Фираундун баласы дейт эле. Бардығы коркот эле. Коом шаарда эки эл көбүнчө. Бани Исраил жашайт, Кыптыйлар жашайт. Бул Алла субхана ва таала мүмкүн жүрөгүнө салганда сен Исраилийсиң депчи. Сен Бани Исраилдин өз делемди билбейт эле да. Бирок кандайдыр жүрөгү дайыма боорукерлиги Бани Исраилге тарта берет эле бул. Кичинекей кезинде эле. Мусулмандарына тарта берет эле. Кыптыйларга анча тартпайт эле. Күндөрдүн биринде чоңой койгон эки киши урушуп аткан экен. Бирөөсү Бани Исраил, бирөөсү Кыптыйдан. Урушуп атат. Бул ажыратып коеюн дейт, не болду дейт, ушундай дейт. Анан бул болушуп, Бани Исраилгине болушуп, кээ бир риваяттарда келет. Мынандай дейткенде, тиги Кыптыйлар дайыма Бани Исраилдерди гонять этип, кулдай кылып иштетет да. Мына отунду тияка чейин алып барып көтөрөсүн дейт. Ошонун үстүнөн уруш чыгып кеткен экен. Алып барбайм, алып барасың деп. Анан киндик эле, паланчан эки, өзүң алып барбайсыңбы десе, мен сага көтөртөйүнбү деп Мусага айткан экен. Анан Муса алейхиссалам шапалак менен бир чапканда, адеп бериш үчүн, атайлап эмес, өлтүрүш үчүн эмес. Анан бунун тагдыры чечилип калат да. Өлүп калат анан. Мына ушуну Кур'анда Алла субханаху ва таала мынандай деп айтат. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Ошентип биз аны Нет, 14-көн. Жана качан Муса алейхиссалам бойго жетип толгон кезде биз ага даанышмандык жана илим бердик. Жана ушул сыяктуу жакшылык кылуучуларга сыйдык бере беребиз дейт Алла Таала. وَدَخَلَ مَدِينَةً عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا. Шаарга кирсе, бек апар учурунда дегени түшкү уйку учурунда экен. Уктап атышканда. Жана бир күнү ал шаарга эли капилетте кезде кирди. Капилетте дегени ушул уктап аткан кезде дейт. Ал кирди, فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ على الذي من عدوه فَوَكَزَهُ موسى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ dedi. Мындай dedi. Анда эки адамды көрдү, бири-бирин менен урушуп жатышкан экен эко. Бири өзүнүн тобунан, Муса алейхиссаламдын тобунан, Бани Исраилде, ал Исраили деп коет. Бири душманынан, ошондо өзүнүн тобунан болгон киши аны Мусаны жардамга чакырды. Душманына каршы. Соң Муса аны бир муш менен урду да өлтүрүп койду. Кийин кейип айтты, бул шайтандын амалынан, акыйкатта ал ачык айкын адаштыруучу душман депчи. Кала Робби инни заламту нафси фагфирли фагфара ла иннаху хуал гафур рахим. Муса алейхиссалам айтты, о Роббим, чындыгында мен өз нафсиме зулумдук кылдым. Ошондуктан мени кечиргин. Соң Алла Тааланы кечирди. Албетте ал кечирүүчү, ырайымдуу деди. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. Musa aleyhissalam aytты, о Раббим, сен мага неемет тартууладың. Эми мен келечекте эч качан кылмышкерлер, күнөөкөрлөр үчүн жардамчы болбоймун деди. Кандай болбосун өлтүрүп алгандан кийин экөө эле билет да.
Бұлар қашып кетішті. Ертесі күні қызматкерлер бардығы издеді. Ким өлтірді? Сөз Фирауынға чейін жетті. Ушундай бір адам өлтірген адам таппай атабыз. Күбө керек. Не қылыш керек? Таппай атат, тияқ қызычу. Издегіле деді. Муса алейхиссалам қорқып жүреді. Бұл болса өлтіреді да, қарап отыра ем. Мына ошол жерден эми Мисирден чыгып кеткенге, Мадиян шаарына ошол жака жол тартканга себеп болгон ушу болгон да. Коем анан барайын деп калган учур эле. Кийин Фираун издегиле деп турганда, Муса алейхиссалам өзүн жашырып жүрүп, Кур'анда мындай дейт: "Фа асбаха фил мадинати хаифай ятараккабу." Ошо шаарда Муса пайгамбар коркуп калды дейт. Алаңдап, мына жерде ятараккаб деген оң жак сол жагын карап. Бул адам бир кылмыш нерсе кылгандан кийин чочулап калат го. Кайерден кармап кетет, кайерден эмне кылып кетет деп. Ушундай болуп калды дейт. Фа идаллади истансараху бил амс ястасриху. Ушундай болгон учурда дагы бир эртеси күнү эле ызычуу болуп калды да. Эмне болду? Караса баягы Исраили да дагы тополон кылган. Дагы башка бирөө менен ызычуу эме болуп аткан экен, урушуп аткан экен. Муса пайгамбарды дагы жардамга чакырды. Келбесең болбойт мындай деп. Кала лаху Муса алейхиссаламга айтты: "Иннака лагавиyyun mubin." Сен акмак экенсиң деди ачык. Кече да ушундай кылдың эле, бүгүн да ушундай кыласыңбы деп Муса алейхиссалам ага айтты, мындай деди. Шаарга коркуп эки жагын каранып, күтүп таң атырды. Капысынан кече андан жардам сураган неме дагы жардамга чакырды. Муса алейхиссаламга айтып, чындыгында сен ачык адашкан экенсиң, ачык акмак экенсиң, адашкан акмак ушусунда сен экенсиң деди. Кийин فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما كي موسى عليه السلام баары жардам берет да кандай деп пайгамбар. Эптеп эми жардам берип коеюнчу ошол экөөнүн тең душманы ал чыгып дейт. Фираундун адамы. Кала я Муса, ал айтты: "Эй Муса, атуридан тактулани кама каталта нафсан бил амс." Ушул жерден кармалды да. Тиги бир риваятта Исраили айтты, бир риваятта Фирауни айтты. Мусага айтып атат. Исраили айтканы туураракта. Ошол жерде жардам берип атса, бул айтты: "Эй, Муса деди, кече сен адам өлтүргөндө мынан дагы өлтүрөйүн деп атасыңбы?" деп берди да. Буга чейин билинбей аткан эле да. Ким өлтүргөнү белгисиз болуп атты эле. Ушул сөздү айтып берди. "Ин туриду илля ан такуна жаббаран фил ард ва ма туриду ан такуна минал муслихин." Сен жаббар бир ушундай залым болгонду каалайсыңбы жер жүзүндө? Сен бир оңдоп элдештирип кое тургандардан болбойсуңбу сен деп ушундай айтып берди да. Мына ошондо билинип калды дагы, бая кыпты жүгүрүп барып эле кызматкерлерге айтып Фираунга жетти. Ким өлтүргөн экен кечеги кишини? Муса өлтүргөн экен. Тапкыла, кармагыла деди. Алар эми оңой эле кармай турган эле. Муса алейхиссалам эми Мисирден качыш керек болуп калды. Болбосо кармаса эми точно өлтүрөт. Бул билинип калганда Ибн Аббас радиаллаху анхума айтты: "Саид ибн Жубайргеч, мына 5-чи фотоун деди мына. Сыноон айтты, мына 5-чи сыноо деди мына кармала турган. Муса алейхиссалам эптеп нары бери качып жүргөндө وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. Шаардын четиндеги бир киши ыйман келтирген киши экен. Шашып жүгүрүп келди Муса алейхиссаламга. "Эй Муса, мына жердеги чоңдор сен тууралуу кеңеш атат. Сени өлтүрөбүз деп кеңеш атат. Мен сага насаатым, чыгып кеткин бул шаардан" деди. Мисирди таштагандагы чыгып кет, кайга качып кетсең да болсо сени өлтүрөбүз деп атат. Муса алейхиссалам фахаража минха хаифа ятараккаб. Чыгып кетти Муса алейхиссалам, каяка кетишин деле карабай. Эптеп бир жака деми пана алыш керек, бир жака жашынып кетип өзүнүн жанын сакташ керек да. Ушу чыгып кетти. Кала Робби наджини минал кавмиз залимин. Айтты: "Роббум, залым коомдон мага нажат бергин, мени куткаргын" деп ал жерден чыгып кетти. Эми чыгып каяка барат эле? Кала Муса алейхиссалам
Мадиянға қарай көз тартты, жол тартты. Мадиян деп қояды, бір қанша километр Мисірден ошол жаққа жол тартып, Алла Тағала маңа ертеби кешпей тура жолды көрсөтөт. Жол маңа көрсөтүп берет деген үмүттө бұл шығып кетті. Жолда баратса, Мадиянға жақын қалған жерде елдер қойларын, уйларын, малдарын суғарып атқан екен. Мындай қараса, екі қыз өздерін малдарын арарақта қармап тұрышты. Ал уақытта құдықтан су алат екен дағы, қадай қайра құдыққа бенесе түшіп өліп қалбасын деп, құдықты қайра ташменен жаап қояды екен. Ал таш чоң таш екен. 10 киши көтере тұрған таш деп. Анан бардығы топтары суғарып атқандан тиги екі қыз тұрады. Сендер суғарбайсыңар дейді. Анан алар айтат, біз мынау елдердің арасына еркектер бар екен көбірек, бұларға аралашып суғарғандан біз уялауыз дейді, тартынауыз дейді. Ошон үчүн атауыз бар дейді. Атаңар жоқ бізде, атауыз бар. Бирок атауыз қарып қалған дейді да. Атауыз қарып қалған чоң киши, ана мырлар кеткенден кейін дейді. Муса алейхиссалам аларға жардам беріп, мақұл дейді дағы, баяғы 10 киши көтере тұрған ташты өзі эле көтеріп, бұлар бардығын суғарып, кетет анан бардығында. Ушул жердегі сөзі. Муса алейхиссалам құрсақ ачқан. Bir жағынан қорқып атат. Жайдағы керек, тамақтағы керек. Алла деп оларға жардам бергеннен кейін Муса алейхиссалам Мадиянға қарай жол алып, ушул жерде валамма варада ма Мадияна важда алейхи уммата минан нас ясқуна важда мин дунихим имраатайн тазудан дейді мынаке. Ошо Мадиянға суға тартып ошол жерге барып қалғанда адамдарды көрді. Ал жерде ошол эки кыз аял турган экен өзүнчө. Аларга Муса алейхиссалам ма хатбукума, эмне болду силерге дегенде азыркы сөздү айтты. Кийин аларга Муса алейхиссалам жардам берди дагы. Фасака лахума алейкуну малдарын сугарып берди. Сумма тавалла ила дил. Кийин көлөкөгө карай ошол жерге отурду. Факала ал жака жүздөрү ошол жака барды дагы. Факала дуа кылды. Не деп? Робби инни лима анзалта илайя мин хайрин факир. О жараткан Алла, сен мага түшүрө турган нерсеге жакшылыкка мен муктажмын деп ушу дуаны кылды. Ушуну айтат, тиги эки кыз угуп калды дейт. Ушундай дуа кылып аткандычы. Анан барды дагы атасына барса, атасы пайгамбар, Шуайб пайгамбардын кыздары экен бул экөө. Шуайб пайгамбардын кыздары экен. Шуайб пайгамбарга анан барып айтты. Атасы дагы көрөгөч, кыйын киши. Бүгүн не эрте келип калдыңар? Тез эле сугарып дегенде айтты. Ушу бир киши жолочу бар экен. Ал болсо ушундай кылып туруп бизге жардам берип кой дейт. Дейт, пайгамбар ушундай болот экен, эч кимдин акысын мойнуна калтырбайт экен да. Ушу кылган кызматына акысын берейин деп бар чакырып келе деп экөөнүн бирөөсүн жиберет анан. Экөөнүн бирөөсү келсе, Муса алейхиссалам көлөкөдө отурат. Сизди атам чакырып атат дейт. Атаңыз каякта эле? Атам биздин үйүбүз ушул жерде эле, жакын эле. Мейли дейт. Мейли дейт. Эми ушул жерде Муса алейхиссаламдын такыбалыгын караңыз. 30 жаштагы бала. Эми шымынын кичине бир азма шамал болуп кеткенде, көтөрдүн. Бутуну шыйраа көрүнөчү. Токто дейт сени. Сен аркага от дейт. Сен аркага от. Кайсы жакка барыш керек? Сен таш ыргытып коесуң, оң жакка, сол жакка бурулганда. Болбосо айтып коесуң, кете берем болду. Сен аркадан бас дейт, аркага. Салып кой. Такыбалын аманат көйлөгүн караңыз ошол жерде. Бар турадан оң жакка ыргытып коет, оң жакка бурулат, поворотта булчу. Сол жакка бурулат, бул жакка кетет. Ушинтип үйүнө жеткирет. Үйүнө жеткиргенде Муса алейхиссалам менен болочок кайнатасынын экөөнүн сөзү. Фажаатуху ихдахума, экөөнүн бирөөсү келди да. Тамши алал истихя, уялып келди, басып келди. Қалат инна аби яд'ук, атам сизди чакырып атат. Лияджзияк, сиздин акыңызды бериш үчүн, ажрама сакайталана, бизге сугарып бердиңиз го, ошонун акысын бериш үчүн чакырып атат. Фаламма жааху, качан келгенде касса алейхил касас, мынаке Муса пайгамбар эмне болгонун бардыгын айтып берди ана.
каяктан качып келатканын, эмне үчүн качып келатканын, кандай кажети бар экенин бардыгын айтып берди. Айтканда Шуайб пайгамбар айтты: "Ла тахаф, наджаута минал кауmiz залимин." Эч качан коркпо, сен залым коомдон кутулдуң деди. Залым коомдон кутулдуң деди. Себеп дегенде Фираундун өкмөтү өзүнүн аймагында гана жүрөт эле, Мадиянга жүрбөйт эле. Мадиян кожоюн башка эле да. Ошон үчүн сен кутулдуң деди. Бул экөөнүн сөзүн угуп калганда калат ихдахума, эки кызынын бирөөсү айтты: "Я абати, о атаке, истаджирху." Буруну алып калбайсызбы ижарага деди бул кишини. Бул калтырып коюңузбу, кызматка иштесин, калсын үйдө дегендей кылтат да. Инна хайра ман истаджарта ал-кавиюл амин. Бул сиз алып кала турган болсоңуз буну, бул күчтүү жана аманаткөй деп. Атасы кайраты келип кетти. Кыздарым каяктан биле калды буну? Күчтүүлүгүн, аманаткөйлүгүн сураганда анан кийин айтып берди. Айтып берди. Аманаткөйлүгү мен барганымда жүзүн көтөрүп мени караган жок. Үйгө алып келгенимде артыман баскан жок. Күчтүүлүгү 10 киши көтөрүп аткан ташты өзү эле көтөрүп койду. Эми 10 киши көтөрүп аткан ташты өзү көтөргөн, анын шапалагы тийгени да бар да. Мисирде болду го окуя. Кандай болгон элестетиңиз. Күчтүүлүгү бар да. Жалиин. Кала инни уриду ан ункихака ихдабнатайя хатайн ala an ta'jurani 8 hijaj fa in atmamta 10 fa min 'indik wa ma uridu an ashqa 'alayk satajiduni inshaallahu minas salihin. Мындай деді. Сөздер болгондо Шуайб пайгамбар өзү сунуштады. Айтты: "Мен каалайм" деди, "сени үйлөнтүп, ушу эки кызымдын бирөөсүн сага турмушка берейин" деди. Эгерде ала турган болсоң, эки кызымдын бирөөсүн турмушка берейин. Ушу шарт менен сен бизге 8 жыл кызмат кыласың деди. Шарты ушул. 8 жыл кызмат кыласың, кой кайтарасың. Кызмат кыласың берди. Эгерде 10 кылып кое турган болсоң, экини кошуп, анда сен тараптан бол. Бул ыктыярдуу 10 кылып кое турган болсоң. Бирок мен сага эч кандай бир машаккатты мойнуңа салганды каалабайм деди. 8 жыл болсоң, эки кызымдын бирөөсүн никеңе берейин. Эгерде 10 кылып кое турган болсоң, 2 жыл кошуп, анда бул сен тараптан. Бирок мындан сен кыйнабайм. Бирок мени Кудай кааласа, жакшы адамдардан табасың деди. Ал пайгамбар да жакшы адамдардан табасың. Мен мындай жөнөкөй адам, салих адамдардан табасың деди. Кала далика байни ва байнак. Бул нерсе мен менен сенин ортоңуздагы келишим. Айямал ажалайн кадайту фала удвана алейя. Буну Муса алейхиссалам айтыптыр. Бул мен менен сиздин ортоңуздагы келишим. Экөөнүн кайсынысын бүтүрөйүн, мага аша чабуу болбойт деди. Хорошо. Валлаху ала ма накулу вакил. Алла айтып жаткан сөзүбүзгө өзү өкүл күбө болсун деди да. Мынандай кылып туруп, Муса алейхиссалам төрөлгөндөн тартып, чоңоюп, Мадиянга барып, үйлөнүп, ушул жерде Кудай кааласа, Алла субханаху ва таала бергенче коюн кайтарып, кызматын кылып, аса таякты Кудайым буйурса, ошол Шуайб пайгамбар берет да. Баягы аса таяк бар го. Ал үйүндө бир топ таягы бар экен анынчы. Бул эми койчу болгондон кийин бир таяк бериш керек да. Бир таяк бериш керек, айтат, таякты бирөөсүн алып кел дейт. Кызы алып келсе, бир таякты алып келет. Буну эмес дейт. Башка таякты алып кел дейт. Таяктар көп экен. Барып коюп, алып келсе, кайра ошо таякты алып келет да. Ай кызым, бул таяк эмес, башканы алып кел дейт. Башканы алып кел. Ал таяктын кереметин, касиетин эмиге кийинки сабакта айтып берем буюрса. Алла таалам барыбызга амал ышака тоофик берсин.